Салам достар, кандайсыңар? Бул мен Атай. Апам мага тилеп жүр, акылдышты бактымын. Келбеттүү жан болгонго, кемчегиди таттуу. Келбеттүү жан болгонго, кемчегинди таттуу. Калачумун мен болбой, кансыз чайды Атама чуар күнү, ден соолукту сактады. Тишке кокус курт түшсө, демелейлеп жатпады. Тишке кокус курт түшсө, демелейлеп жатпады. Достор, силер дагы таттууну жакшы көрөсүңөрбү? Мен да таттууну аябай жакшы көрөм. Таттуу токочту, момпо суйду күндө жегим келет. Бирок таттуу жеген ден соолукка зыян деп айтышат. Ошондуктан мен азыр момпо суйду аз-аздан жеп калдым. Билем, таттууну көп жесем тишим ооруйт. Атам мени тиш доктурга алып барса, ал ине саят. Мен тиш доктурдан аябай корком. Тиш доктурга барбаш үчүн эми дайыма ата-энем айткандай туура тамактанам. Эртең менен ботко жейм, сүт ичем, алма жейм. Атам мага дайыма банан алып келет. Айылдан чоң атам бизге алмурут, алма салып жиберет. Бирок жер жемиш жерден мурун аны тазалап, жууп алышыбыз керек. Болбосо ичибиз ооруйт. Эшиктен киргенде колубузду таза жуубасак болбойт. Кирдегенде колубузга кичинекей бактериялар туруп калат. Биз колубузду жуубасак, тамак аркылуу алар ичибизге кирип кетет. Ошондуктан, достор, сырттан келгенде кол жууганды унутпагыла. Эшикте ойноп жүргөндө жаман нерселерди кармабаш керек. Кийимибизди да кирдетпей ойносок, бизге көптөгөн микробтор жабышпайт. Анан жерде жатып калган момпойсуй, чупа-чуп нандарды жебеш керек. Алар жерде жатканда микробтор келип алышат. Андыктан жерде жаткан жаман нерселерди, тамак аштарды оозго салбаш керек. Жерде тамак аш жатса, аны чоңдорго айтып койсоңор болот. Алар ал жерди тазалап, башка балдар дагы оозуна салбашынын алдын алышат. Апам мени акылдуу, анан күчтүү болуп чоңойсун деп дайыма жемиштерди берет. Жемиштерде витаминдер абдан көп. Витаминдер бизге кайра жардам беришет. Бизди күчтүү, акылдуу, анан сулуу кылышат. Тиштерибизге курт түшпөйт. Келгиле, балдар, баарыбыз мындан кийин жерде жаткан тамак аштарды, сагыз, момпойсуй,
чупа-чупстарды оозубузга салбайбыз. Таттуу анан майлуу тамактарды аз жейбиз. Көбүрөөк витаминге бай жемиштерди, жашылчаларды жейли. Ошондо гана биздин ден соолугубуз чың болот.